بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Мага бир өтө жакын адам айтты эле да. Куран жаттоо бул сүннөт депчи. Анан ойлонуп калдык, кантип Куран жатташ сүннөт болуп калат десек, айтты да. Дүйнөдөгү эң биринчи кары хафиз бул ким деди да. Албетте ал пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбызга Жабраил алейхиссалам Алла тараптан Куран аяттарын түшүрүп турган. Ошол себептен пайгамбарыбыз биринчи карда адам болгон да. Бүт Куран анын жүрөгүндө сакталып турган да. Эми элестесеңиз, сиз дагы ошо балким Куран жаттасаңыз, Куранды өзүңүздүн ичиңизде алып жүрсөңүз, анда пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарып аткан болот экенбиз да. Ошондуктан иншалла пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткаранга иншалла баарыбыз аракет кылалы. Ассаламу алейкум.